Мен дагы дүйнөдө жашагым келет. Балам болгондо да унчалык кыйналып айтып элем. Ар бир адам өзүнүн алдына максат коюп жашайт. Мен ооругандан бери ушул ден соолугум болсун деп башка нерсени ойлобойм, только эртеңки күнүмдү ойлойм, ден соолугум жакшы болуп кетсин деп. Ден соолугумду деле ойлоп калганмын азыркы күндө. Мен сиңдиме Аллахым ушундай сыноо берди. 2018-жылдан бери 2 бөйрөгүмдөн гемодиализ алат. 2024-жылы өтүнөн таш алдырып, ошонун сары суу басып, 2025-жылы 2 шлангы чыгарганбыз. Ошондон кийин баягы боордон өткө түшкөн ичкерип, баягы жегенин кайтарат да, тамагы сиңбей калат. Бир жумада 3 жолу гемодиализге барат. Бул дагы бир Алланын сыноо экен. Ушул мээримдүү, кайрымдуу элим, сиздерге ушу кайрылып кетет элем. Ушул сиңдимдин өмүрүн сактап калыш үчүн сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп калдык. Бизде ошондой сумманын жоктугунан сиздерден жалынып жарбарып суранам. Ушул сиңдимдин өмүрүн сактап калыш үчүн сиздердин көмөгүңүздөр бизге өтө керек болуп калды. Алла рахмат, баардыгыңыздардан Алла разы болсун. Аллахым ушул ооругандардын баардыгы камил шифасын берсин. Көптү катарда мен сиңдимем Аллах камил шифасын берип, көптү катарда жакшы болуп кетсин. Мен дагы дүйнөдө жашагым келет. Элим ошо сиздерге муктаж болгон үчүн сиздерге кайрылып атам, жардам берип коюңуздар. Жардам беришиңиздерди суранамын. Алла Таала мына ушунча жыл жашадым, перзент да берген жок. Себеби балам болгондо да унчалык кыйналып айтып элем.